Саламатсыздарбы? Мен Жыргалбек кызы Нурзада, кыздар сүйлөсү медиа порталынын кабарчысы болом. Бүгүн Кара Балта шаарынын тургундарынан ала качуу салпы же кылмышпы деген суроого жооп издейбиз. Саламатсызбы Айпер эже? Ала качуу салпы же кылмышпы? Кылмыш. Саламатсыңбы Деми? Саламаттык. Сенин оюңча ала качуу салпы же кылмышпы? Салт. Саламатсызбы Гүлжамал эже? Саламатчылык. Сиздин оюңузча ала качуу салпы же кылмышпы? Менин оюмча ала качуу кылмыш деп ойлойм. Себеби дегенде ар бир адамдын өзүнүн укугу бар, ар бир кыздын. Менин деле кызым бар, например, менин кызым өзүнүн таңдоосу болсун деп, өзүнүн таңдоосуна турмушка чыксын деп эсептейм мен. Саламатсызбы Барчин эже? Саламатчылык. Сиздин оюңуз боюнча ала качуу салпы же кылмышпы? Ала качуу бул салт эмес деп ойлойм. Кылмыш. Ала качуу бул кылмыш. Ар бир кыздын өзүнүн укугу бар. Өзүнчө өз тандоо менен турмушка жакшы, бактылуу эмесин өзүнүн оюнда эмен тандап, бактылуу турмуш курса жакшы болмок деп ойлойм. Рахмат. Саламатсызбы Айда эже? Саламатчылык. Сиздин оюңуз боюнча ала качуу салпы же кылмышпы? Бул ала качуу кылмыш деп ойлойм. Ала качуу ала качуудан көп адамдар жабыр тартып атат. Көп эмелер болуп атат. Турмуштан ажырагандар көп. Ошон үчүн ала качууну кылмыш деп эсептейм. Чоң рахмат.